Ушул жыйынга катышып отурган Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков мындан бир апта мурда Афганистанга барып келгенин, ал жакта коопсуздук маселеси мурдагы бийликтин учуруна караганда жакшы экендигин жана социалдык тармактарда айтылып жаткан кабарлардын көпчүлүгү чындыкка дал келбей апыртылып жаткандыгын айтты. Масадыковдун айтымында биздин өлкө Афганистан менен бир аймакта жашагандан кийин ортодогу алака мындан ары кандай нукта уланат деген маселеге маани бериши зарыл. Жанагы политический признание деген маселе ал азыр талкууланган жок. Азыркы маалда да, анан кийин качан болот экен, анын өзүнүн убактысы бар. Бирок албетте кошуна мамлекет болгондон кийин, биздин региондо болгондон кийин, биздин көз карашыбыз талиптин өкмөтү менен диалогду сөзсүз түзүш керек. Анткени мындан ары кандай эмне болуп кетиш? Бизден колдон келишинче биздин региондо кошуна мамлекет болгондуктан жардам берип, ошол жерде кризис же жарандык согуш болуш үчүн биз жардам беришибиз керек деген пикир бар. Ошол пикирди мен колдойм өзүм.